45 гектар аянт тейлеген бул жай жаңы салынып жаткан Жалал-Абад эл аралык аэропортунун учуп конуу тилкеси. Мында былтыркы жайдан бери өтө көлөмдүү иштер жүрдү. Ушул тапта дагы 100гө жакын оор техниканын жардамы менен жер казуу, тегиздөө жана таптоо иштери үзгүлтүксүз уланып жатат. Учуп конуу тилкесинде бир тарабында көтөрө турчу иштер болсо, насып кыла турчу иштер болсо, бир тарабында ВМК болгон, профилге чыгыш, түздүккө чыгыш үчүн, аэропорттун түздүгүнө чыгыш үчүн. Ошону менен жалпысы бизде бул жерде топурактын көлөмү аябай чоң, башка жумуштарга алынган стратегический объект болгон себебинен бул жерде территория 400 гектар болгон себебинен ичинде полный жаңы салынып атат. Аэропорт анан реализацияга топурак бери 3 миллиондон ашык куб бар. Эл аралык маанидеги аба майдандын учуп конуу тилкеси заманбап стандарттарга төп келет. Аба ырайы кандай болбосун, учактардын коопсуз каттамына шарттар түзүлөт. Boeing 737, Airbus A320, Airbus A321 сыяктуу орто жана ири учактарды кабыл алууга ылайыкталат. Ал үчүн майдан 4E категориясына шайкеш болуп бүткөрүлүүдө. Сиздер көрүп аткандай эле жумушубуз лётный полёда жана учуп конуу тилкесинде жүрүп атат. Бул жерде болсо учуп конуу тилкесинен бурла турганы Альфа Браво биринчи жол стоянкага бара турчу. Бул жеринде болсо экинчи жолу рулежный дорожка Б деп коебуз. Бул эки жол учуп конуу тилкесинен барып туруп токтой турчу жайга алып барат самолетторду. Азыр жарты техникабыз, жарым техникабыз ошол самолеттун токтой турчу жайын жасап атат. Азыркы тапта Жалал-Абад эл аралык аэропортунун аэровокзалынын курулуштагы кызуу темпте жүрүп жатыптыр. Негизинен бул объект 3 кабаттан турат, 6 блок эсептелген. Ушул тапта жумуштар, тагыраагы монолит иштери өз нугунда кетүүдө. Ошол эле учурда кирпич кыноо иштери дагы башталыптыр. Учурда 200дөн ашуу курууучу иштеп атат. Долбоор боюнча курулуш 3 этаждан турат. 23 000 квадраттан ашык монолит бар. Анын учурда 18 000 квадрат монолити куюлду. Биринчи этажында кладка иштери башталды. Үчүнчү этажында ферма менен жабылат. Перекрытие, чатыр. Мына ошондо ферма сварка иштери да башталган. Жалпы 381 гектар аянтта курулуп жаткан жаңы аэропорттун жүргүнчү терминалынын аянты 10 000 чарчы метрди түзөт. Заманбап аэровокзал жүргүнчүлөргө сапаттуу кызмат көрсөтүп, саатына 350 жүргүнчүнү тейлөөгө эсептелген. Ал эми аба майдандын учуп конуу тилкеси 3800 метр узундукта болуп, эки тараптуу жол жана бир учурда 6 учакты токтотууга мүмкүн болгон жай дагы каралган. Дөөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.